Медцентр арендаға беріледі. Алматинка Кыдыкия көчөсүнүн кесилишинде угловойдо жайгашкан көк жарда туугандар. Бир аз өйдө карай жүрсөңүздөр, Южный магистраль Алматинка, ылдый карай жүрсөңүздөр, Сухай Батыр Алматинка көчөсүнүн кесилишине бара аласыздар. Ушундай чоң жолдун жээгинде жайгашыптыр. Азыркы аты 7 апрелга туугандар бул көчөнүн. Анан көчө тарабынан машина койгонго жайы. Айта кетчү нерсе, башка бир ишкерлик кылам десеңиздер деле алсаңыздар болот, бирок медцентр катары колдоном десеңиздер, ички тарабында ошол медцентрдин оборудованиялары жана бары бар экен туугандар. Анан бул мынакей короосу, тротуарлар, бул жакта 30 квадрат метр болгон. Өзүнчө помещение, бул жакта 270 квадрат метр болгон. Ушундай 2 этаж, ылдый жагындагы менен 3 этаж туугандар. 3 этаж болгон. 270 квадрат метр болгон помещение, электр энергиясы бар, суулары бар. Кыскасы бардык эле коммуникация бар экен жана бул жакта өзүнүн трансформатору туугандар. И сиздер эки тараптан, бул тараптан дагы, арт тараптан дагы кирип чыкканга болот. Андан ары бул жакта мондай 30 квадрат метр болгон помещениясы, бул жакта аптека катары колдонулган экен. Бул бул убакытка чейин жана сырткы тараптан да өзүнчө кирип чыкканга эшик койсоңуздар болот туугандар. Санузели бул 30 квадрат метр болгон помещениянын. Андан ары сиздерге эми ички тарабын көргөзөйүн. Айта кетчү нерсе, ушул медцентрге лицензиясы деле бар экен. Негизи кирүүчү эшик, прихожка. Андан ары түз кирсек, ушундай кенен коридор, коридордон калган бөлмөгө өтүп атабыз. Бул жакта не деп койчу эле туугандар? Кыскасы күтүп алчу киши. Рецепшн деп коет беле, эгер ресторандар болсо. Кыскасы ушундай күтүп алчу кишинин жайы. Бул жакта мондай бир бөлмө. Стол стулдары менен раковина туп суу чыгарылыптыр. Ар бир этаждын өзүнчө санузели мынакей. Бул санузелден сырткары 4 бөлмөсү. Бул биринчи этажда. Күткөн кабы мондай отурган отургучтар. Бул жакта мондай дагы бир бөлмө. Түштүк тарабынан терезеси. Күзөтүү камерасы, мониторуна чейин, кондиционерлерине чейин баары бар экен. Отоплениясы теплый пол туугандар. Эми сиздерге бул жакта 0 этаж или сокольный этаж деп коет туугандар. Кыскасы ушул бул жак этажын көргөзөйүн. Бул жакта көбүнчө ошол иштеген кишилер тамактанган бөлмөсү болгон экен. Бул жакта кийим койгонго шкафтары. Бул жерде мондай бир бөлмө туугандар. Алган киши каалагандай колдонсоңуздар болот. Бул жакта деле бир же башка эме катары колдоносуздарбы? Бул жагы кухнясы экен. Ушул дагы бир бөлмө, мынакей раковина суу чыгарылыптыр. Кошумча чыкканга эшиги. Бул тараптан кирип чыга аласыздар. Бул жерде мондай дагы бир бөлмөсү. Түштүк тарабынан терезеси. Бул жерде дагы бир мондай бөлмөсү туугандар. Эми сиздерге 3-чү этажды көргөзөйүн туугандар. Бул 3-чү этажы. Кенен коридор. Бул жакта бир бөлмө. Бир палата туугандар жатканга жери. Бул жакта санузели. Бул жакта дагы бир бөлмө. Бул душ экен туугандар. Кондиционерлер, раковиналар. Бул жакта 2 кровать мондай жатканга. Бул жакта дагы бир ушундай бөлмөсү. Үч жатканга жай менен. 3 палата деп коет беле туугандар. Мен кыла арендага берүүчү объекттин короосундамы туугандар, мынакей. Арт тарабында да көчө бар экен. Бул тараптан дагы туугандар кирип чыга аласыздар. Бул жакта подвалга киргенге кошумча дагы эшиги бар экен туугандар. Арендасы квадрат метрине $15 экен туугандар. Анан дагы келсеңиздер сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0773 72 18 31. 0773 72 18 31. Лайктан басыңыздар жана ушундай арендага медцентр же болбосо бир объект издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.